Дагы бир болгон фактыны сиздерге айтып берейин. Бул жерде жүрөк хирургиясынын реанимациясы. Тетиги отурган, көк кийимче нары карап отурган 30 жашка чыга элек жанагы главврач, а маңдайындагы ординатор бала. Экөөнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестиктен өзүнүн эмоциясын кармай албай бетке чаап жиберет. Мына. Ошондон кийин кантип эми главврач болуп иштеп жүрөт? Кандай эми моралдык укугу бар? Бул эми бир эле видеого түшүп калганы. Бир жарым айдын ичинде 7 кардиохирург жумуштан кетсе дагы Минздрав үн катпай, реакция кылбай отурат. Же пландар ишке ашып атабы? 30 жашка чыга элек каны кызуу жаш баланы главврач кылып коюп коюпсуңар. Өзүнүн эмоциясын кармай албай, бөрк ал десе баш алат экен. Оозунан бир жакшы сөз чыкпайт экен. Эки сөздүн бири кетирем, сокращение кылам, андан башка сөздү билбейт экен. Бул эми видеого түшүп калганы. Айрым маалыматтарга караганда бул сиздин өкүл балаңыз деп билгендер бар экен. Анан экинчи жаңы келген директор боюнча айтайын. Жаңы келген директор кандидат меднаук. Бул жүрөк хирургия институтунда сөзсүз түрдө доктор меднаук болуш керек. Айрым маалыматтарга караганда бул сиздин чогуу окуган сокурснигиңизде билгендер бар экен. Бул эмне деген коррупция, эмне деп түшүнсө болот? Качанга чейин ушундай болот?